Адахан Кимсанбаевич Мадумаров боюнча өзү абдан билимдүү, сүйлөсө тили буудай куурат дегендей. Анан ушундай катачылыктар неге кетирет дейм да. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын. Кийинки жылы марттабы, апрелдеби, майда баштайсызбы? Ушул Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган. 4 көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мынакей мондай. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердики эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер элек. Десем, алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров секретарь Совет Безопасностьна кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Ошо менен ушул протокол менен 49 жылга арендага алгансыңар силер деп атат. 12 жылыңар бүттү, 37 жылдан кийин же жабабыз, же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизинде узартабыз деп атат. Мен айтып атам, Мадумаровдун кол койгонго акысы болгон эмес ал убакта деп атам. Эч ким аны ыйгарым укук берип жиберген эмес деп атам. Мына эми мен жамандагандай эле болбойбун, ушул эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров боюнча өзү абдан билимдүү, сүйлөсө тили буудай куурат дегендей. Анан ушундай катачылыктар неге кетирет дейм да. Адахан Кимсанбаевич боюнча оюңузду билдирип койсоңуз деген суроо келди, айттырып атышат. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын, баалаймын, аны өзү да билет. Мамилебиз жакшы. 30 жыл оппозицияда жүргөн адам. Бул оңой эмес. Анткени бир 10 жыл оппозицияда болобуз деп жок болуп кете жаздадык. 30 жылдан бери жүрүш бул оңой эмес. Эмгеги сиңген кыргыз мамлекетине, элге, мамлекетке дегендей жүздөгөн мыйзамдардын автору, бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдар иштеп атат, элдин пайдасына, мамлекеттин пайдасына. Ошондуктан менин мамилем а кишиге абдан жогорку деңгээлде сыйым да бар, мамилем да бар. Жакшы чыгаан инсан, өзүңүздөрдүн кулунуңуздар. Менин пикирим ушундай мына Мадумаров боюнча. Мен ушул Өзгөк районунун жигити катары. Мен кыргыз элинин жигити катары. Кыргыз мамлекетинин жанары катары. 2 жол бар. Же согушушубуз керек, же момундай токтоп депутат партия эмес, депутатты ар бир айыл добушту салдырбаса, мен макул эмесмин деген административдик